Милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча болжол менен түнкү саат 1:30 чамасында белгисиз унаа 7 апрель жана Чүй көчөлөрүнүн кезилишинде спирт ичимдигин ичип алып, автоунаанын жол эрежесин бузуп жатат деген маалымат түшөт. Патрулдук милиция кызматкерлери ыкчам түрдө издеп ал унааны тапканда айым рулда отурган болот. Айтылгандай, айдоочу айымдан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Андыктан аны наркология бөлүмүнө алып барып, мас соосун тактоо керек. Я готов всего лишь. Айдоочу айым спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Унаасы айып короосуна коюлуп, тийиштүү чаралар колдонулду. Борборубуздагы Гагарин көчөсүндө жол кырсыгы болду деген маалымат түштү. Жерине барганыбызда эки айдоочу жолдун тайгактыгына байланыштуу сүзүшүп алган. Айтсак, окуя 15 декабрь түнү болгон. Ушул эле аймактан көп узабай эки автоунаа дагы кагышты. Тиешелес, двойный сплошной без полного блока. Тяжел. Ana gay çıkıdarmı? Без гайлер шейтпес кой. 14 декабрда Бишкек шаарынын жана республиканын жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдтик иш-чара болуп өттү. Уюштурулган рейдтик иш-чаранын максаты мас абалында айдоочуларды аныктап, жол кырсыктарын азайтуу. УТРК менен биргеликте ИИМдин патрулдук милиция кызматкерлери дагы рейдтик иш-чараны жүргүздү. Рейдтик иш-чарада бир канча автоунаасын мас абалында айдап жүргөн жана жол эрежесин одоно бускан айдоочулар кармалды. Агордой конушундагы жолдон жол кыймылынын коопсуздугунун инспекторлору тарабынан автоунаа токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип, аны наркология бөлүмүнө алып барып, текшерүүгө туура келди. Жыйынтыгында ал мас абалында болуп чыкты. 2 мүнөт тынбайбы? Жок, бери башка. Агорго жактан өзүңүздөр көргөн 01-122 автоунаасын айдап бараткан айдоочуну токтоткондо мас абалында болду да. Азыр эми мас абалын тастыкташ үчүн наркологияга алып келдик. Ошо наркологиядан азыр текшерилип, анан аныктамасы чыгат. Патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурунда бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа айдоочу тараптан жол эрежесин бузуу аныкталган. Мунусунан дагы анын мас абалында экендиги дагы такталды. Айдоочунун мас абалында экендиги такталган соң, унаасы айып короосуна коюлуп, тийиштүү протоколдор толтурулду. Өзүңүздөр көрүп тургандай Мерседес автоунаасын биздин жол кыймынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери, аппараттын кызматкерлери бүгүнкү күндө рейдке чыккан учурда Алматинка Ахунбаева көчөсүнөн кайгылдап жүргөн учурда бул автоунаа ошол четте бир көчөгө кирип бараткан кайгылуу машинаны көргөндөн кийин көчөгө кайрылып кирип бараткан да. Кирип кеткен учурда артынан барып туруп токтоткон учурда балдар автоунаанын айдоочусу ичип алып айдаганы азыркы тапта аныкталып турат. Бул автоунаа инспекторлордун тосконун тоготпой жолун улаган. Бирок аз убакыт өтпөй кармалды. Анткени менен унааны айдап келе жаткан айдоочу жүргүнчүнүн ордуна олтура калып, жүргүнчүсү унаадан түшүп эле "Мени тааныйсыңбы?" деп тааныш издөө аракетине өттү. Kana takıyor bak. Айдоочу да, жүргүнчү да унаанын ачкычын бербей, инспекторлор менен кармашып киришти. Kulakma değil mi? Gülbeçe. Gülbeyle mi? Gülbe. Çıkarmayın, dünden çıkarayım. Lüstü çıkar. Dünden çıkarayım. Lüstü değil. Dönüş belki. Sardım oldu. Dönen yurt var. Sardım.
Önemli Versek mi? üçlü Vermeyeyim işte. Ne görmeysin? Kosovo. Şaka veresin. Vermeyeyim. Çar değil mi? Ya ayga Veresin. kulakma deyim ben. Üçlü verdi. Vermeyeyim yani. Üçlü veresin. Vermeyeyim. Veresin. Kulakma deyim. Kanday sayıp alayım. Yoksun öyle. Kanday sayıp al. Kaç kişi? Kaç? İyi. İyi. Bir kötesin abi. Bir kötesin abi. Kötesin abi. Görüm kanday fark ediyor. Üçlü verdi. Nereden? Giri salbaysın. Kirgizim. Giri salbaysın. Kirgizim mi? Giri salbaysın. Kirgizim mi? Ya ayga oyun. Arın bilmiyorsan mesela. Tet kamera tartıyordu. Ete göpüresin var ne? Partaş. Göpüresin mi? Ar bir kılgan işken göpüresin. Kimmin mi? Biz sile tart jurçuz erkekçe aytayın da bol fibra gitip bermeyin lütfe jandan jandan belli jurçum men İçip benimle aydap jürüt anam bu. Hiç oğlum ne jürüsün öyle okuma. Bak otur şuna. Bak ya otur bas koy otur albayım ben. Vakit yok. Kayak orayı. Narkologiya orası. Bismillah. Kayak orayı. Şark orası. Şoför bu olsa benim Sen şoförsün bak. Yok benim ne Sen aydap bilirsin. Yok. Başla aklına bol olsa ne var? Kakarim. Sen aydap bilirsin. Buldu. Gördün mü? Gördüm. Videoda. Videoda. Sottun kursun. Sottun kursun mu? Sen kızıksın koy. Hemen kızıksın. Ben hayda başlam baş. Şu ayda ancak bakalım. Sot koy Sottun kursun. Belki başı Var başı bitmiyor. yoma. Üçlü veresin mi? Veririz. Kep üçlü verir. Üçlü ver ama. Bir minut koydursak sen. Amne kılal. Amne kılal. Başı verir. Üçlü ver adam. Amne kılal. Ne kılal? Spokojno söyleş almayın. Vakit yok mu? Hafır dedi. Кызыл түстөгү унаанын айдоочусу инспекторлор тосуп токтоткондо унаанын эшигин ачпай бир топко олтурган. Бул деген мыйзамдуу талаптарга баш ийбестик болуп эсептелинет. Açma isteşti. Айдоочунун унаасынын эшигин ачпай тайсалдап олтурганда эле бар экен. Себеби ал спирт ичимдигин ичип алгандыгын жашыргысы келгени өңдөнөт. Наркология бөлүмү бул жерден айдоочунун мас абалында рульга олтургандыгы аныкталды. Айдоочуга мыйзам көрсөткөндөй чаралар колдонулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Өткөрүп бересиз тиякта. Жок, автоунаа өткөрүп Айып короо токтотосуз. Айып короодон бул машинаңызда бал оокаттар болсо ошон барып өткөз. Бизге өткөзбөйсүз. Бизге өткөзбөйсүз. Нурланга өткөрүп берейин анан. Айдоочу унаанын рулуна олтурардан мурда сөзсүз түрдө анын жанында унаанын документтери жана айдоочулук күбөлүгү болуусу шарт. Бирок нарындагы айдоочулар үйүм бул эле жерде болчу деп эч кандай документтерди албай айдап жүрө бергендигине күбө болдук. Эми? Мой жерде эле турам байке. Беренин негизинде айып короо. Карашак. Жок байке, мой жерде эле турам. 2 эле, 3 эле үй эме. Акчайга түсүп калбады сиз жок дегениңизден. Айдап көрүнүш жок, сиз үкүмүз жок. Башка каражат башка. Мыйзам чегине башыңыз 187 статья негизинде башкаңыз айып короо бергизилет да. Sen айдап келатсың да? Моюңга алды ошентип эле эркекче элечи. Байкем айдап келатты, тиге тээп анан буга тээп. Өзүң рульда отурасың тиягында биз тосолду десек кирип кеттиң сол жаккачы. Анан кайра туруп моюңга албайсың, байке кечирип койгула, мондай айдадым мен деген ордуначы. Жо, неме дегенти доспон? Үйгө эле токтотуп койду. Айдоочулук укугуң жок, сен вообще машина айдаганга укугуң жок да. Машинаны сен башкарбашың керек. Тем более 19 жашка келдиң. Нарын шаарынан Сагынбай Орозбак көчөсүнөн Жугули маркасындагы автоунааны башкарып келаткан биз тосоор малда оң жактагы поворотко кирип кеткен. Барган учурда рульда бул бала отурган айдоочу. Өзү моюнуна алба болгон. Өзүн тастыктаган эч кандай документи жок.
паспорты да жок, айдоочулук куәлиги да жок, машинасынын документи да жок. Буга статья боюнча 184 часть 1 жана часть 3 менен каралат. 15 000 сомдук айып жана 1000 сомдук айыппул салынат. Жол кырсыктарынын келип чыгуусу чоң ылдамдыкта унаа башкаруу же спирт ичимдигин айдап алып рульга олтуруу. Урматтуу айдоочу, сиз өзүңүздү ойлобосоңуз дагы жол кыймылдарынын катышуучусу болгон өзгөнү ойлоңуз.